Жалгыз бой эне Көлбаева Гүлай мындан 3 жыл мурун жолдошунан айрылып, 4 баласы менен баш байнеги жок калышкан. Турмуш тиричилик деп жүрүп, Борбор калабызга келип 3 жыл аралыгында батирлеп жүрүшкөн. Көлбаева өткөн жылы Камчыбек Ташиевке кайрылып, жардам сураган. Ал суранычы орундалып, кубанычы койнуна батпай, үйлүү болгонун айтып, ыраазычылыгын билдирип олтурган убагы. Бул жакта тирилик кылып, ошол жакта квартиралап жүргөнбүз. Мындан 1 жыл мурун Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылуу жасаган элем. Ушу бизде үйлүү кылыңыз, бизде үй жок, ушундай деп Кыдыршаевич ушул мени жакын арада ушу үйлүү кылып, 4 балабыз менен бизди сүйүндүрүп, ушундай бизди ак өргөлүү кылды. Чындыгында көргөн көзүбүзгө да ишенбей, үйлүү болдукпу деп ушинтип сүйүнүчүбүз коюнубузга батпай турган убагыбыз. Жараткан эң биринчи кааларым жаратканга чексиз үшүгөр. Бул Алланын буйругу деп билем эң биринчиден. Бирок себепчи болгон Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичке терең ыраазычылык билдирем. Өмүрү узун болсун, ден соолугу бекем болсун, алтын башы аман болсун. Бул эки дүйнөнүн бактылуулугун насип кылган болсун Алла таалам. Мага окшогон ушу үйү жок көптөгөн инсандарды үйлүү кыла берсин. Сүйүнүп отурам, эч сүйүнүчүмдө чек жок. Ушундай инсандарга үйлүү кылып, ушулардын ак батасын алып, ак тилегин алып, башы дагы да бийик көтөрүлүп, Кыргызстаныбызга, элибизге ушу жакшы жардам кылган, бийик көтөргөн Кыргызстаныбызды ушу жакшы бир инсан боло берсин деп мен тилеп кетем. Ыраазычылык билдирем, дагы да терең ыраазычылык билдирем. Алла ыраазы болсун. Президент Садыр Жапаров бүгүн 5 февралда Бишкекке жакын жайгашкан 73-809 аскер бөлүгүн пландан тышкары текшерип келди. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Анын айтымында мамлекет башчысы аскер кызматчыларынын кызмат өтөө шарттары жана абалы менен таанышып, командирлер жана жоокерлер менен баарлашып, аскер бөлүгүнүн материалдык, техникалык базасын жакшыртуу боюнча муктаждыктарына кызыкты. Анын жыйынтыгында бир катар конкреттүү тапшырмалар берилди. Ысык Көл облусунун Жети-Өгүз районуна караштуу Акшыйрак айыл аймагында алгачкы жолу тигүү цехи ачылды. Акшыйрак айыл аймагы район борборунан 200 чакырым алыстыкта, Сыр төрөөнүндө жайгашкан. Жашоочулардын айтымында буга чейин айылда чакан ишканалар болгон эмес. Элеттик кыз-келиндер дээрлик үйлөрүндө олтурат. Бул жолу Акшыйрак коомдук бирикмесинин жетекчиси Чолпон Турганбаева атайын долбоор жазып, 180 000 сомго кийим тигүүчү машиналарды алып келди. Тигүү цехи үчүн айыл аймагы тарабынан атайын жай берилип, учурда 5 кыз-келин жумуш менен камсыз болду. Чолпон Турганбаева алдыда ишкананы кеңейтүүнү пландап жатат. Ысык Көл облусунун Жети-Өгүз районунун алыскы өрөөнүндө жайгашкан Акшыйрак айыл аймагында бүгүнкү күндө 300дөн ашуун калк жашайт.